Энергиянын көп болушун кааласаңыз, биринчи кеңешим эрте туруңуз. Эрте күнүңүздү баштаңыз. Канчалык эрте баштасаңыз, ошончолук сизде ийгиликтүү күн өткөргөнгө убакыт көп болот. Экинчи нерсе, мен практикаман алып жооп берип атам, башкаларда кандай билбейм. Эрте менен туруп, мен эми 6 километр, 10 километр чуркаңыз деп айтпайм. Жок дегенде зарядка. 20 мүнөттүк, минимум 15 мүнөттүк зарядка. Эртеменки спорт өтө маанилүү. Ач карын, суу ичип алып, денеңизди чоюңуз. Растяжка деп коет орусча. Буттарыңызды чоюңуз, жок дегенде үйдүн условиясында. Эми спорт залга эрте менен эрте бардык адамдар бара албайт. Бардык адамда андай шарт болбойт. Особенно апакелерде, мен түшүнөм силерди. Мен да 2 балам бар да. Ошого үйдө өзүбүзгө 15-20 мүнөт, жарым саат убакыт бөлө алабыз. Эрте менен эрте туруп, биринчи кыла турган нерсе жуунуп алып, бул зарядка, растяжка, гимнастика. Эмне деп айтасыз? Өзүңүз билесиз, главное ушу спорт. Анан бир прилив энергии болот. Ошол убакытта сиз ойгоносуз, денеңиз ойгонот, настроенияңыз көтөрүлөт. Анан күндү ийгиликтүү өтүш үчүн маанай өтө чоң роль ойнойт. Маанайыңыз жакшы болуш керек. Маанай жакшы болуш үчүн сиз бодрый болушуңуз керек. Бодрый болуш үчүн эрте туруп зарядка кылыш керек. Ошондо энергия ошол жактан чыгат. Анан бир идеялар келип баштайт. Балдарыңыз турганда күлүп жайнап турасыз. Аларга бат-баттан тамак бересиз, завтрак бересиз, анан бир нерсени окуй коеюн дейсиз, бышыра коеюн дейсиз. Өзүнөн өзү идеялар, күчтөр чыга берет. Кечинде эрте жатыңыз. Эми эрте дегенде, эрте менен канчада турасыз? Эрте менен мага окшоп 4-тө турсаңыз, анда 7-8 саат уйкуга бөлүңүз. Здоровый сон, полноценный сон бул энергиянын, ден соолуктун, жакшы маанайдын эң негизги бөлүктөрүнүн бири. Ошого да көңүл буруңуз. Түнкү саат 1-2ге чейин жүрө бербеңиз. Түндө бүтүргөн жумуш эч качан продуктивный болбойт. Андан көрө ошончо эртерээк жатып, эрте менен кылганга аракет кылыңыз. Эрте менен канчалык эрте турсаңыз, ошончолук жакшы күн өткөрөсүз. Ошого кечинде балдарыңызды жаткырып эле, артынан 1-2 сааттан кийин өзүңүз дагы жатканга аракет кылыңыз. Эрте турсаңыз, эрте жаткыңыз келет. Ошентип жашоо тартибин, жашоодогу күнүмдүк расписанияңызды өзгөртүп, 1 ай ошондой правила менен жашап көрсөңүз, канчалык жашооңуз жеңилдеп, канчалык көп энергия чыкканын өзүңүз байкап баштайсыз. Дагы бир нерсени кошуп кетейин. Китеп окуганды привычка кылып алыңыздар. Күнүнө 2 сааттан эмес, жок деген 15 минутадан баштаңыз. 15 минута күнүнө китеп окуу. Анан 15 минутта барып жарым саат болот, жарым саат барып 1 саат болот. Анан 1 жылдын ичинде сиз өзүңүз байкабай каласыз, канча деген китептерди окуп салганыңызды. Бул аябай жардам берет. План түзгөнгө, кыялданганга, туура ойлогонго, кругозорго аябай чоң салым кошулат.